журналисттер үчүн президенттик Мейкин сыйлыгын тапшыруу аземи. YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Кыргызстандан кардарларыбыз бар. Мисалы биз баягы Кыргызстанда белгилүү айым Анжелика бизден баягы кошунабыз деп айтсак болот. Бир комплексте үй алганбыз. Бул жакта кардарлардын көбү чет өлкөдөн келген үчүн баардыгы эле жок мен өзүм эмерек тандайм дебейт. Жашай албайт, колдоро албайт, баягы мындай. Эми бул кимге өтөт? Грек тарабы өтөбү, түрк тарабы өтөбү? Гректер бергиси келбейт, түрктөр жоготкусу келбейт. 51 жыл болду. Ошо ойдон турат. Ичинде мүмкүн бирөөнүн каты бар, мүмкүн бирөөнүн бир кандай алган же жиберген каты бар. Ошо ойдон турат. Бул жерде карасаңыздар байке мынат. Убагында Toyota'нын ошол кездеги 74-жылкы Toyota'нын автосалону. Бул дүкөнүнүн бир кеңсеси, баягы отдел продаж деп коебу. Саламатсыздарбы, урматтуу бирдизим көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Door Life Media YouTube каналы жана мен Дооронбек Адаханов. Бүгүн биз Түндүк Кипр өлкөсүнө келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Кыймылсыз мүлк агенттигинин жетекчиси Рыскелди Исмаилов болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Саламатсызбы? Саламатсыз, кош келиңиздер. Жакшы буюрса. Мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан Түндүк Кипр өлкөсүнө келдик. Сизди көргөнүбүздөн кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз пайдалуу жана жемиштүү болот деп ойлойм. Биздин мекендештерге, жаштарга жакшы мотивацияларды беребиз деп ойлойм. Буюрса. Чоң рахмат. Кош келиңиздер. Рахмат. Рыскелди Исмаилов 1991 жылы Бишкекте туулган. Балалыгы Нарын шаарында Баетов жана Кочкор айылдарында өткөн. Бишкек финансы-экономикалык техникумун, Кыргыз экономикалык университетин аяктаган. Бизнес башкаруу багытында магистрдик даражасын Туркиянын Измир шаарындагы Эге университетинде жактаган. Измирде окуп жүргөн учурда Кипрге курулуш тармагында иштөө сунушу түшүп, 2017 жылдан бери Кипрде жашап, иштеп келет. 2023 жылга чейин Түндүк Кипрдин эң чоң турак комплекстерин куруп саткан Афик Груп компаниясында бөлүм башчы болуп эмгектенген. 2023 жылдан бери Түндүк Кипрде курорттук турак жайларды сатуу багытында иш алып барган Исмаилов Investment Limited компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Үй бүлөлүү келинчеги Нуржамал, эки кызы Адеми жана Алима менен бирге Түндүк Кипрде жашап келишет. Биринчиде суроо мындай болсун. Негизи эле кантип Түндүк Кипрге келип калдыңыз? Өзүңүз кайсы жердин кулуну болосуз? Мен Нарындын кулуну болом, бирок Бишкекте туулгам. Бала чагым Нарында, Кочкордо өттү. Кийин мектепти Бишкекте аяктап, анан финтехте окуп калдым. Ал жакта бүтүргөндөн кийин бакалавриатты да Кыргызстанда бүтүрүп, анан стипендия аркылуу Түркияга окуганга шарт түзүп калды. Ал жакта окуп калып, анан окуум бүтөрдө бул жактан баягы стажировка сунуштап калышты тиги досторубуз аркылуу. Келип иштеп көрбөйсүңбү деп, анан келип иштеп көрүп, жактырып, анан үйлөрүбүздү көчүрүп, ошондон бери 2017 жылдан бери бул жактабыз. Негизи ошол азыркы биз турган шаар бул Искели шаары, Ооба, биз Искелидебиз. Искели шаары жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Искели азыркы учурда баягы жаңыдан калыптанып, курулуш өтө чөп турган бир регион. Бул жакта бир 20 миң кишиге жакын жашайт. Эми өнүгүп, жаңыдан курулуштар курулуп, баягы жаңыдан өнүккөн бир райондобуз. Ошо. Бул жак Кипрдин менимче эң жакшы бир пляждардан бири. Long Beach аттуу, аябай узун, өзү жалаң ошо кум, алтын кум деп ошондой бир пляж бар. Ошонун тегерегинде бүт ошо Искеле салынып курулуп, ошо азыр ошол жакта иштеп жашап турган жерибиз. Биз билгенден сиз ушул Кыймылсыз мүлк тармагында иштейсиз, Мен 2017 жылы ошо келгенден баштап эле Кипрдин ошол кездеги эң чоң бир курулуш компанияларынын бирине жумушка иштеп баштап, анан аял жакта 6 жыл иштеп, 2023 жылы айрылып, анан азыр уже өзүмчө баягы Кыймылсыз мүлк агенти катары иштеп келип жатам. Сиздердин ошол объекттер негизи эле Искелинин кайсы жеринде жайгашкан? Анан биздин Кыргызстандын объекттери менен курулуш тармагындагы айырмачылыктары кандай?
Биздин эм Искеле деген баягы ушул пляждын тегерегинде, баягы ушул региондун тегерегинде салынган объекттер. Бул жактын өзгөчөлүгү ошо баягы Европадан, баягы түндүк өлкөлөрдөн келип, баягы суук өлкөлөрдөн жылуу өлкөгө келип, баягы курорттук бир өзүм үйүм болсо экен дегендер бизге келип кардар болушат. Ошо Кыргызстан менен негизги бир айырмачылыгы бул жакта бардык үйлөрдүн баасы квадрат метрине жараша эмес, этажына жараша, анын мисалы үчүн каякты караганга караша, деңизди карайбы, бассейнди карайбы, пляжды карайбы, жана деңизге жакындыгына жараша баалар калыптанат. Андан тышкары бул жакта бардык үйлөр Кыргызстандагыдай баягы ПСО деп коет эмеспи, под самоделку, андай эмес. Толук биз ачкыч тапшыруу деп коебуз, ошо ачкычка тапшырганга дайым болот. Ал деген ичинде кухнясы, шкафтары, баягы туалет, сантехника, санузел бардыгы дайым болот. Ошондо сиз өзүңүздүккө жаккан эмерек менен келесиз, пардоңузду тигип келесиз, люстраңызды тагасыз, калганын баары дайым болот. Негизи эле налогтор кандай? Сатып алып аткан киши төлөйбү же сатып атканбы? Ошолор жөнүндө деле айта кетсеңиз. Бул жакта ошо түрдүү налогтор бар. Акыркы баягы туристтердин санына жараша мамлекет ошол налогтордун өлчөмүн ченеп турат, баягы көзөмөлдөп турат. Мисалы үчүн азыр учурда курулуш фирма өзү төлөгөн налогтор да бар, алуучу төлөгөн да бар, сатуучу төлөгөн да налогтун түрлөрү бар. Жалпы жоонунан эгерде бул баягы бир үйдүн же кыймылсыз мүлктүн баасына кошулбаган кошумча налог бул бир 17,5% барабар болот. $100,000 мисалы үй болсо, анын сизге келип турушу $117,000 болот. Бирок бул баягы алган учурда эмес, бул төлөмдүн баары бир 3-4 жылга чейин бөлүнүп төлөнөт. Баягы ар биринин өз мөөнөтү, өз убагы бар. Бирок жалпысынан келгенде $100,000 окат $117,000 сизге баягы нарк болот. Негизи эле кайсы өлкөлөрдөн көбүрөөк келип бияктан ушундай квартиралар сатып алат? Бул баягы жылдан жылга өзгөрүп турган. Негизи бул 60-жылдарга чейин бул жак Улуу Британиянын колониясы болгон үчүн илгертен бери Улуу Британиядан абдан көп бир диаспора бар. Алар баягы илгертен калыптанып калган. Бул жакта баягы дача катары. Англия баягы суук бир жер болгон үчүн бул жактан келип жашап, өзгөчө баягы пенсияга чыккандар бул жакта жашоосун сүрөгөндөр абдан көп болгон. Кийинчерээк 2009 жылдан кийин бул жактагы кыймылсыз мүлктөрдүн чет өлкөлөргө сатышына уруксат берилгенден кийин ошол эле эски азыркы СНГ өлкөлөрүнөн, эски Совет өлкөлөрүнөн келгендердин саны көбөйө баштаган. Ошол эле Россия, Белоруссия, Украина. Анан 2019-дан бери Казакстанда бир Кипр деген мода болуп, Казакстан өлкөсүндө келгендер бар. Кыргызстандан келген кардарларыбыз бар, бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла аз. Баягы салыштырмалуу өтө эле аз деп айтсам болот. Саналуу гана Кыргызстандан кардарларыбыз бар. Мисалы биз баягы Кыргызстанда белгилүү айым Анжелика бизден баягы кошунабыз деп айтсак болот. Бир комплексте үй алганбыз. Ошо ал киши дагы 2022-жылы келип ошо биздин конок болуп, бул жакты жактырып, анан тоже өзүнө бир үй алган эле. Азыр анда ошо сиз саткан объекттерди, сиздин компания сатып аткан объекттерге барып, ошолорду көрсөк кандай дейсиз? Туура болот. Кыскача бир баяндама көрсөтүп берем сиздерге. Кеттик анда эмес, Биз азыр Гранд Сафир аттуу бир турак жай комплексиндебиз. Мунун өзгөчөлүгү маңдайында бул жакта мына биринчи блок бул 5 жылдыздуу мейманкана, ресторан, казино, концерттик зал, түнкү клуб, бардык шарттар каралган. Ал эми анын арка жагында ошол эле короодо турак жайлар да каралган. Ошондо мейманкананын коноктору дагы, турак жайдан үй алып жашагандар дагы бардыгы ушул бассейндерди, ушул шарттарды колдонушат. Ушул тейлөөнү алышат. Баягы өзүңдүн үйүңдө мейманканадагыдай тейлеп ала аласың деген сөз да. Анан биз көргөн имарат бул Түндүк Кипрдагы эң бийик имарат. Бүгүнкү күнгө чейин болуп саналат. 29-31 этаж. Бул болсо уже турак жай, баягы элдер батирлер сатып алып, ичинде өзүнчө жашагандар. Бул бул жакта. Анда эмесе кирели, Кириңиздер.
Дооронбай аке, үйүңүзгө кош келдиңиз. Рахмат. Биз ушул жерде бул баягы ушул курулуш компаниянын келечектеги үйлөрүн баягы сатышта ушул жерде өрнөк катары көрсөтүп, ошого жарашанын баягы клиенттер баягы чыныгы ичинде бүткөндө кандай болот экенин көрүп, ошого жараша чечимдерин кабыл алышат. Бул 3 бөлмөлүү квартира. Мунун ичинде жана айтып өткөндөй, кухня, пол, сантехника, плитка, шыбак, кондиционер, бардык нерсе дайым болот. Сиз баягы муну үстөлдү, баягы диванды, башкаларын өзүңүз сап келесиз. Ага чейинки бирок баягы чистовая отделка деп коебузбу? Ошонун баары дайым болот уже. Холодильникке чейин даже? Холодильникке чейин баягы курулуш фирма кошуп берет. Бул ошондо бул спальня болуп калат, да? Бул жакта 2 спальня, анан зал кухнясы менен. Бияка, мына. Баягы бул жакта кардарлардын көбү чет өлкөдөн келген үчүн баардыгы эле жок мен өзүм эмерек тандайм дебейт. Эгерде кааласа, кошумча акча кошуп берсе, анда ушул бүт жастыгына чейин, кашык вилкасына чейин компания кылып бере алат. Бул дагы баягы кийинки кутоочулук. Экинчи спальня бул. Сонун. Эми ал бул баягы бир өрнөк дайре. Мунун чоңу да бар, кичинеси да бар. Ар кандай болот? Ар бир 3-4 бөлмөлүүсү бар. Рыскелдин мырза, биз азыр экинчи объектке келдик, Туура. 2017-жылы мен ушул жерде иштеп баштагам. Ушул жерде башында ассистент болуп кирип, анан кийин бир бөлүмдүн башчысына чейин иштеп, анан 2023-жылы мен өзүнчө компания куруп, бул жактан иштен чыктым. Бул жакта биз баягы Кыргызстанда менин кызматым түшүндүрүш бир аз кыйыныраак, себеби Кыргызстанда үйлөрдүн баары под самоделка берилет, ПСО болуп берилет. Менин жумушум ошо ПСО башталганда башталат да, себеби биз бүт квартираларды, объекттердин баарын биз толук жасалгасы менен бүтүрүп беребиз. Ушул жерде 2000ден ашык квартиранын бүтүрүшүнө, тапшырышына менин да эмгегим болгон. Ушул жерден, ушул тетиги үйдөн баштап, мындан аркы бүтүн бир 2000ден ашык квартиранын жасалганышына мен кошумча алгам. Андан тышкары биз баягы убагында Кыргызстандан үй алалы деген кыялыбыз бар эле. Бирок албетте мага ошол учурда бул жакта иштеген үчүн бул жактан үй алыш кыйла ыңгайлуу болду. Төлөө шарттары баягы рассрочка деген бул жакта 60-70 айга чейин берилет. 5%. Ошон үчүн бул жактан үй алып биз бул үйдө турабыз. Бул жак жабык бассейн, спорт зал. Бардык кардарларга бул ошо тейлөө кызматтын ичине кирет. Баягы бассейн үчүн, сауналар үчүн, бир спорт зал үчүн кошумча бир төлөм алынбайт. Бардыгы бүт ошо жерде жашагандар, ушул жерде үй ээлей кылгандар, ушул жерде арендада тургандардын баары ушул шарттарды бекер колдоно алышат. Цезарь резорт бул ошо азыркы учурда Кипрда эң чоң комплекс, турак жай комплекстеринин бири. Баягы Бишкектеги 8-9, 10 микрорайонду кошкондогудай да. Азыр 50-ге жакын үй бүткөн. Анын 30-на курулушуна мен убагында иштеп, менин көзөмөлүм болгон, катышып калгам. Анан бул жакта азыр жалпы баягы кызматка 20 бассейн ачык, анын экөөсү жабык, 2 спорт зал, спа салон, баягы бул жакта жашагандар үчүн баардык мейманканадагыдай кызмат, баягы тейлөө кызматтары шарттары түзүлгөн. Бул бассейндер экен, Бул жакта жалпысынан ошо бир 20га жакын бассейн бар. Кафелер, ресторан, түркүн баягы тамак аштарын баягы сунуштаган ресторандар бар. Бул жер 2006-жылы салынып баштап, бүгүнкү күнгө чейин ошо бир 50дөй үй дайындалып бүттү. Дагы бир 20-30 үй азыр курулуш жана баштапкы ашамалардын баштапкы баягы этаптарында. Сонун. Рыскелдин мырза, азыр биз ушул учурда Фомагуста шаарына келдик, Анан Вароша деген ушул убагында согуш болгон жерге келдик. Мындай суроо бергим келип турат да, бизде деле ушул учурга чейин Өзбекстан менен, анан Тажикстан менен чегара маселеси аябай татаал болчу да. Азыркы учурда чечилип, биздин ушул президентибиз ошону чечип, өз жоопкерчилигин алып, азыркы учурда чегара такталып атат да. Ошол учурдагы мына 50 жыл болуптур. Ушундан калып калган
шаардын кебетеси дагы деле ушундай турат да. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи, ушул тарыхы жөнүндө. Бул жердин тарыхы баягы 64-жылга чейин бул жер Улуу Британиянын колониясы болуп келген да. Улуу Британиянын көзөмөлүнүн алтында болгон. Анан 64-жылы башка Улуу Британиянын өлкөлүк колонияларында эгемендүүлүк берилгендей, Кипр өлкөсүнө дагы эгемендүүлүк берилген. Анан ал жерде грек эли менен түрк эли аралаш жашашкан да. Анан 74-ордуна такай баягы чыр-чатак жаңжалдар чыга берип, 74-жылы баягы бул чыр жаңжалдар баягы пикке жеткенде эки өлкөнүн арасында бир абдан чоң бир мындай согуш абалындагы конфликт чыккан да. Анан 74-жылы 20-июлда ушул жерден элдер эвакуация болуп, гректер баягы качып, анан Түркиядан солдаттар келип, бул жерге баягы түрк элине жардамга келген учурунан бери бул жер жабык болуп турат. Көбүнчө үйлөрдүн ээлери баягы гректер болгон, бирок түрктөрдүн дагы ээлигинде имараттар, үйлөр болгон. Ошол жерден бери мына баягы такталбай, негизи Кипр маселесинин эң чоң баягы талашка тартышка туура келген, эң чоң баягы орчундуу, опурталдуу маселеси ушул квартал Вароша. Убагында бул Европадагы эң деген баягы мындай белгилүү эс алуучу курорттордон болгон. Бул жерден Голливудтан келип үй алган, эс алгандар болгон. Ал кезде баягы Ибица эмес, ушул Кипр, ушул Фамагуста, ушул Вароша, ошол кезде баягы күнгөрөп турган болчу да, курорт болуп. Анан мисалы үчүн Улуу Британиянын үй бүлөсүн, падышалардын үй бүлөсүндө дагы таандык отель бар деп айтылып келинет. Ал ошо июнь айында ачылып, 3 ай иштебей, анан бул жерге баягы конфликт башталып, жабылып калган. Азыркыга чейин жабык турат. Анан өзүңүз көргөндөй мына курулуштар бүтпөй калган, курулуштар баягы иштебей калган, жабылган мейманканалар, баардыгы ошол шаар баягы 50 жылдан бери консервация болуп туруп, анан 2020-жылы анан туристтерге ушул жерде келип көргөнгө мындай белгилүү бир гана бир 3%, 4% болгон жерин гана мындай келип көргөнгө ачкан да. А так ал күндөн бери албетте ар бир үйдүн өзүнүн кызыл китеби бар, ээси бар. Ошолордун ээлиги азыркыга чейин баягы шарттары, мындай укуктары корголуп келет. Бирок жашай албайт, колдоно албайт, баягы мындай эми бул кимге өтөт? Грек тарабы өтөбү, түрк тарабы өтөбү? Гректер бергиси келбейт, түрктөр жоготкусу келбейт. Ошо менен бул баягы мындай маселе 50 жылдан бери чечилбей келаткан маселе да. Негизи эле ушу чегара маселеси убагында чечилгени, кошуналар менен интимак болгону туура эле экен да. Албетте баягы бул жер эки өлкө, эки эл, эки дин, бирок бир өлкө болгон үчүн баягы бир сөзгө келе алышкан жок да. Азыркыга чейин Кипр маселеси ошойдон мындай актуалдуу болуп келет. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көргөндө биз азыр ушул Варошада турабыз. Негизи эле биз үчүн, Кыргызстан үчүн өтө саясий чечимдер болуп, мына эки кошунабыз менен, Өзбекстан менен Тажикстан менен чечилген чегара биз үчүн аябай жакшы болду деп ойлойм. Биз уттук, анткени кошуналар менен чечилбей калса кандай болот эле деген ойда. Ошундай саясий чечимге барган биздин мамлекет башчыбызга деле алкыш, анткени өз жоопкерчилигин алып чегараны чечти деп ойлойм. Убагында байке бул жер Улуу Британиянын карамагында болгон да, Улуу Британиянын колониясы болгон үчүн баягы почтовый ящик, ошол убактагы почтанын немеси Great Royal деги Улуу Британиянын почта сервиси деп, анан баягы белгилүү убакытта алып турчу да. Баягы күнүн датасы өчүп калган экен, бирок саат 6:15-те акыркы жолу почта алынып да. Андан кийин анан баягы мына 51 жыл болду, ошойдон турат. Ичинде мүмкүн бирөөнүн каты бар, мүмкүн бирөөнүн бир кандай алган же жиберген каты бар. Ошойдон турат. Бул жерде карасаңыздар байке мына убагында Toyota'нын ошол кездеги 74-жылкы Toyota'нын автосалону. Дүкөнүнүн бир кеңсеси, отдел продаж деп коебу. Ошондой бир кеңсеси, негизи Варошанын ичинде дагы бир кеңсеси бар. Ал жакта уже машинелер менен баягы мен сүрөттөрүн көргөм да. Машинелер менен калган, ошол 74-жылкы сатышта болгон машинелер менен калган. А бул болсо ошо азыр баягы бир иш кеңсенин бирөөсү да, ошол. Ошол мына 51 жылдан бери Toyota деген жазуусу баягы офистин рекламасы турат. Мокеле. Мындай ошол жылдары белгилүү болгон брендтердин дагы башка дүкөндөр да бар баягы. Эми андан бери канча нерсе өзгөрдү. Бирок баягы кээ бирөөнүн байкап көрсө болот да. Barclays, мисалы, Англиянын Barclays банкынын дагы иш кеңсеси бар мына жакта. Азыр биз сиз менен 13-кылымда курулуп баштаган ошол кезде готический собор деп коет, готика стилиндеги салынган ыйык Николай атындагы собор болгон, чиркөө болгон.
Андан кейін баягы бул Кипрга Осман императорлугу келип бул жакты баягы өз бийлигине алганда, ошондон кийин бул жакты Лала Мустафа Паша атындагы мечит кылып баягы мечитке өзгөргөн. Бул ошондо дүйнөдөгү баягы экинчи Ая София деп айтылып келет. Баягы мурда чиркөө болуп, эки динге бирдей кызмат кылган, баягы ар кайсы учурда бирдей кызмат кылган бир ушундай мечит. Готика стилинде салынган, байкасаңыздар керек. Убагында баягы бул биринчи чиркөө болгон үчүн алтарь деп баягы мындай кыблага эмес, алтарга алардын өздөрүнүн тартиби менен салынган. Кийин анан баягы мечит болгон кезде баягы бул жака кыбланы кошушуп, негизи кыбла бул тарапта да. Ошон үчүн баягы мечиттин өзгөрбөй калды да, имарат өзгөрбөй калды. Ошого кошумча бир мунара салышкан. Андан тышкары ошо кыбланы бул тарапка багыттап салынган да. Салынган атайын, сонун. Бул жакка ошол туристтер келип атайын намаз окуп, баягы мусулмандарга намаз окуганга мүмкүнчүлүк берилет. Ал эми намаз учурунда бул жак туристтерге жабылып калат. Жабылып калат, баягы бул жакта айт намаздар, башка бардык баягы мечит катары бүгүнкү күнгө чейин кызмат кылып келет. Учурунда бул жерде сиристер деле болуптур да ошондо. Бул Осман императорлугу ошол кезде баягы Азия, Европадан өтө чоң бир географияга ээ болгондугундан бул жакта мына сыртта ошол кездеги Сириянын муфтийинин күмбөзү баягы бул жакта жайгашкан. Андан тышкары дагы илгери баягы 15-16-жылында шаардын баягы Чептин борбору ушул жерде болгон да. Бул жер баягы тиги Майдан аянтчасы ошол жер болгон. Бул жерде баягы мечит болгон. Ана жакта базары, дагы мечиттер бар, дагы башка имараттар бар. Шаар ушул Чептин ичинде, ушул жерде баягы жашоо сүргөн. Анан ошон үчүн биз бул районду, бул жерди эски шаар деп коебуз. Фамагустардын тарыхый эски шаар деп коебуз. Азыркыга чейин бирок ошол үйлөрдө бош калбай жашагандар, мейманкана кылып иштеткендер, башка кылып иштеткендер баягы азыркыга чейин бул жакта жашоо уланып келе берет. Рис келди. Маегибиздин уландысында мындай суроо бергим келип турат да. Негизи эле бул жакка келип ар кандай учурлар болот да, кыйынчылык болот дегендечи. Кыргызстанга кеткиңиз келип, ушундай учур болду эле, кетем деген. Мен андай учур баягы буга чейин Түркияда окучумун. Анан ал жакта баягы стипендия менен окуп, окуум бүтүгөнө аз калганда уже ойлонуп баштагам да. Эми мындан ар кандай кылсак, Түркияга барсак калсакпы, же Кыргызстанга кетсекпи дегенден анан ал кезде мен эч жерде иштей элек болчумун. Окуум жаңы бүтүп кеткем. Анан бул жакта жумуш чыгып иштеп калганда уже баягы ойлонбой калдык да. Так ошо Түркияда окуум бүтүп өткөн кезде ойлонгом. Кипрдан кандай тажрыйбаны алсак болот, эмнелерди колдонсок болот Кыргызстанга? Эми Кипр баягы негизги акча каражатты туризмден табат да. Ошон үчүн туризм сектору өнүк көсө, демек экономикага өтө чоң жалакасы болот. Ошон үчүн бул жакта баягы турист болсо кыйнап келтире албайсың. Туристке болгону гана меймандостук менен колун жайып тосуп алган эле келтирбесе, башка тур менен, күч менен турист келбейт. Ошон үчүн баягы биздин менимче туризм багытында бизден баягы үйрөнчү нерселерибиз бар. Курулуш тармагында мүмкүн бул жакта баягы кошумча сервистер, баягы Кыргызстанда баягы үй сатуу менен баягы курулуш фирманын кардар менен мамилеси токтоп калса, бул жакта үй сатуу менен токтолбойт. Мамиле тескери башталат. Сен ага интернетин сатасың, сен ага ремонтун сатасың, сен ага башка оокатын сатасың, сен ага бассейн берип кошумча кызматтарды бересиң. Баягы негизги баягы үй сатуу менен гана эмес, башка кошумча кызматтар менен баягы карым-катнаш мамиле соода жүрө берет да. Жүрө берет. Ошон үчүн клиент бир күндүк эмес, бир өмүрлүк клиенттей баягы мамиле кылыш керек, ошондой. Азыркы учурда биздин чет өлкөгө чыгам деген жаштар аябай көп да. Ошол жаштардан көп бизге суроолор түшөт. Чет өлкөгө чыгам десе, иштейм десе, окуйм десе, эмнени билиш керек? Анан кандай кеңеш берет элеңиз биздин жаштаргачы? Мындай да, чет өлкөдө окугандын, иштегендин эң өзгөчө бир артыкчылыгы менимче адам өзүнө өзү тың болгону үйрөнөт. Бул кайсы өлкө болсун айырмасы жок. Бул кайсы жерде окуган, кандай шартта окуган бул айырмасы жок. Эң негизгиси баягы 18, 19, 20 жаштагы бала чет өлкөгө чыкканда өзүнө өзү кам көргөндү, курсагына кам көргөндү, кийимине, баскан турганына кам көргөндү, адам менен мамиле курганды, баягы эми өз үйүндө албетте ата-энеңдин тааныш билеши бар, алардын баягы көлөкөсү такай тийип турат. Бул жакта болгондо өзүң менен өзүңсүң. Анан мен өзүм баягы эмнеден баягы чет өлкөдө окуганды каалачумун.
Себеби бул баягы бир гана академиялык бир тажрыйба эмес, бул жашоо тажрыйбасы. Башка элде тил билбеген жерде баягы мамиле куруп, иштеп, окат кылып жашап кетиштин бул башкача бир мектеп. Алыста жүргөн биздин мекендештердин негизи эле патриоттук сезимдери күчтүү болот да. Анан мындай суроо бергим келип турат. Келечекте Кыргызстанды кандай көрөсүз? Кыргызстан негизи биз мындай көбү бизде чакан өлкөбүз атышат. Биз менин оюмча эч чакан эмеспиз. Европа өлкөлөрүнүн көбүнө караганда кыйла чоң элебиз. Биз мына деңизибиз жок, бирок сонун көлүбүз бар. Ошондуктан негизи биз баягы адамдык ресурсту өнүктүрсөк, билимге, илимге мындай сапатка көбүрөөк баягы маани берсек, менимче биздин келечегибиз. Себеби Кыргызстандын ичинде канча деген бизде мындай чоң потенциал болсо, Кыргызстандын тышында да андан кем эмес. Мүмкүн андан дагы чоң потенциалыбыз бар. Чет жакта иштеген, чет жакта жашаган, абдан мындай чоң тажрыйба, илим топтогон, эми мындай абдан көп мындай жакшы, мыкты баягы эли жер үчүн күйө турган адамдар бар. Менин оюмча баягы азыр Кыргызстанга бир пайдап келиш үчүн сөзсүз Кыргызстандын ичинде болуу кажет эмес. Сырттан да кылса болот деп ишенем. Эми мага кылдыңарбы деп сурасаңар, жок, мен андай кылдым деп мындай өзүмдү эсептебейм, бирок ниетибиз баягы бар дегендей, ошого мындай Кыргызстандын сыртында жүрүп дагы бир пайда алып келсе болот дегенге ишенгим келет. Мүмкүн жаңылышып атам. Азыр сизге эми эркин микрофон берели, Кыргызстанга каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Эми жалпы мен мындай жаштарга деп айтып кетейин. Жаштарга баягы азыр абдан мүмкүнчүлүктөрдүн заманы, абдан мүмкүнчүлүктөр жылдан жылга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган заманы, бирок ошол эле учурда мүмкүнчүлүктүн тандоонун көп болгону бул жоопкерчиликтин дагы заманы да. Ошондуктан эгерде тандаган жолуна, багытына так билген адам азыр жолун таап кетиш оңой дейм. Ошондуктан бардык жаштарга азыр мисалы үчүн абдан арабызда кандай деген кыйын жаштар бар. Мисалы үчүн Кыргызстандын жаңылыктарын окуп калабыз. Ошондой деп алардын саны көбөйсө экен деген ниеттемин. Бул Кыргызстандын ичинде болобу, тышында болобу, баары бир. Жалпы мисалы үчүн Кыргызстан өнүгүш үчүн биринчиден менимче кыргыздар өнүгүшүбүз керек. Кыргыздар өнүксө, Кыргызстан сөзсүз өнүгөт. Ошон үчүн кыргыздар өнүгүш үчүн ар бир кыргыз өзүнөн баштаса, ар бир баягы өзүнүн жакын чөйрөсүнөн, атасы баласынан, баласы жакындагы үй бүлөсүнөн дегендей, ошондо менин оюмча кыргыздар өнүккөндө Кыргызстан өнүгөт. Рыскелди мырза, сизге чоң рахмат мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн. Сиздерге да чоң рахмат. Анан биздин теле долбоордун атынан кичинекей белектерибиз бар. Ошону кабыл алып коюңуз. Анан момундай атайын Кыргызстандан өзүбүздүн калпакты алып келдик. Башыңыз аман болсун деп. Чоң рахмат. Алыс жерде жүрсөңүз деле. Ийгилик каалайбыз. Анан мо биздин компаниянын атынан кичинекей сувенирлер. Чоң рахмат. Келгениңиздер үчүн рахмат. Рахмат сизге. Таанышканыңыз үчүн рахмат. Рахмат.